Кандайсыздар? Биз азыр 4 шаардык больницадабыз. Көз оорулар бөлүмүндө. Бул жерде Чыңгыз аттуу жараныбыз жарадар болуп келген экен. Азыр Чыңгыз байке менен сүйлөшкөнү келдик. Чыңгыз ага, сиз кандай сезип атасыз өзүңүздү? Жакшысызбы? Азыр кичине оор, бут ооруп атат да, бутка каттык тийген экен. Бут жарылып. Кичине кыйынчылык болуп атат. Сиз аскер болуп иштедиңиз беле же кайсыл жерден мындай жарадар болдуңуз, жараат алдыңыз? Мен үй малды инфекционный больница бар эди, ошо өтөсүндө мал багып жүрдүм элем. Малды кагып, кичине жөнөдүм да үйгө карап. Где-то 500 метр бар да үймө чейин. Бир убакта эле элеге пак өтүп, эле мен неме өттүм, үндөрү чыгып, ошол тынчылы жашап жүрөт элек. Жаныңызга бир нерсе жарылдыбы ошондо? Мал багып үйгө кайтып атсаңыз эле. Ооба, алдыма 1-2 метрден аттап бирөө түштү да биттасы. Бирок промочкан жок, ошо түшүнбөй калдым өзүм дагы. Шонан кийин мага дагы биттасы тийди да бутум дагы. Шонан жыгылып калдым. Ошо бакырып жардам бергиле деп, ошо укам келип алып кетти да кийин. Сиз талаадан мал айдап кайтсаңыз, ошол сиз басып келаткан жактарга 2-3 чоң нерсе атылды да? Ооба, ошо 2-3 мен эшитип аттым да, ошол доң этип атты, кайкара түшүп аткан көргөн жокмун. Экөөсү алдыма түштү да, майда болуп. Ошо экинчиси мага тийди да, каттык тийди да. Сиз анан жыгылдыңыз? Ооба, жыгылып баса албай калдым, бутумда тура албай калды. Бир коңушум келип тургузду да, мен айттым баса албайм, мени бирдеке кылып кетиңиздер деп. Кийин укам келип калды, укам бир портерге салып, Кулумдуга алып барды да. Кулумдуга алып барып, ошол жерде биринчи тез жардам көрсөтүп. Азыр эки бутуңузга октун бөлүкчөлөрү тийген, андан кийин көзүңүзгө тийип турду. Ооба, осколка көзүмө тийип тур. Азыр бутуңуз октун бөлүктөрү бар бекен же кандай? Азыр осколкалар калган дейт ичинде булар. Азыр тигип, уякта исфана тигип жөнөткөн экен, бияка исфанадан Бишкекке. Бирок азыр улар тиккен жерди булар ажыратып атат эмне. Мындай үзүп атат. Ошо күндөн күнгө баягыда локулда ооруп атат, ачылып кетип атат да баягы тиккен жер. Бутум оң бутум оорураак жарадар. Мындай бир чашкадай, мындай чукур болуп калган эле да. Оюлуп ошондой чашкадай оюлуп калганда. Биринчиде. Анан тигип салгандан кийин азында жыйылыптыр. Экинчиси осколка чачыраган, жакшы эле кичине. Бирок алар кыйын оор. Өзүңүз бутуңузга тура албайсыз азыр? Оорураак. Бутума турсам басымдык болот да, кан пасакарап кетип, кан чыгып кетет. Ошого баспа дейт, турба дейт. Көзүңүз кандай дейт? Кече бардык Туретке, частный туристский эмесиге. Глазныйга бардык. Элек дейт да. Элек шанс бар дейт. Ооба, көрөт же көрбөйт да ошону. Бирок аны Турцияга барып кылыш керек экен. Лечение, операцияны битте кыла албайт экен. Ошондой деп атат. Ичиндеги калып калган бөлүкчөнү алыштыбы? Же жок экен. Жок экен. Просто кесип кеткен ошо. Жарат алган экен. Буга чейин ушундай болуп кетиши мүмкүн деп күттүңүз беле? Азыр күткөн жок белеңиздер ушундай болот? Жок, биз кадимкидей жашоо жок, күткөн жок элек. Саат канчаларда болду? Сол кайсыл күн эле? 4-күнбү күнүдө. Ооба, 4-күнү күнүдө саат 16:17:00 да. 29 29 болуп ошондо. 29-апрель ошондо 5 кечки саат 4:30-5 болуп турду. Ооба, ошо 4-5-6-га чейин, ошо 6-га чейин да, аралыгында болду күндүзү. Үй бүлө туугандарыңыз бары жөнүндө кабар алып турдуңузбу анан? Мен кабар алган жокмун, алар билбейм эмне болгон, мен өзүм мени исфанага алып кеткен. Кийин эртеси күнү билдим, алар уже Кара булакка качып кетиптир. Кимдер келип сизден кабар алып жатат? Жардам кандай болуп атат? Врачтар бул жерде, доктурлар кандай карап атат? Врачтар жакшы карап атат, Кудайга шүкүр. Анан элге да рахмат, Алла разы болсун. Ушундай басып келип атат жардамга. Ал кийим, кече, акча, тамак аш. Уюмдар көп экен, ал
айта албайм баардан чекеден көп уюмдар жардам берип атат. Тамак ашынан, кийим кечесинен. Мен основной Россияда иштейт элем да, стройкада. Дачада, стройкада. Эми бул көз көрбөй пут ооруса Россияга бара албайбыз. Мен айыл деле демди. Билбейм келечек кандай болот айта албайм. Көз көрбөгөндөн кийин жумушка эме албайт. Puttан жакшы иштебесе кимге керексиң? Ошо айыл деле келечек эми пока. Көрөбүз да эмне Кудайга. Нурсултан кандайсың? Азыр эле мына абаң карап жатат экенсиң. Абаң менен сүйлөштүк. Сен да ошол күнү айылда интернационал айында болгон экенсиң. Ошол күн жөнүндө айтып бересиңби? Кандай болду? Не болду эле? Биз ошол күнү кадимки эле тынч жашоону улантып атканбыз. Биз байкемдер менен тиги байкенин үйдө жумуш кылып атканбыз. Ошол чек ара жакында, прям жакын, каналдын жанындачы. Ошол жерде жумуш кылсак саат эртең менен 9-10 түшкө жакын сирена болду. 5 мүнөткө жакын сирена болду. Кыргыз тараптабы? Жок, тажик тарапта. Тажик тарапта болду. Анан билбейм, ошол жердеги коңшулар уккан болсо укту, бирок биз 3 байкең тең уктук дагы. Анан ал жакта бирдеме болуп атат окшойт деп койдук дагы, коркконубуздан дарбазаны жаап койдук. Анан 5 мүнөт болду да. Анан ошол күнү эле саат түштөн кийин 4-төн 6га чейин ошол убактарда уже минометтер атылып атыш башталып кетти да. Атышуулар болуп аттыбы? Мен ошол учурда жанагы бизде поворот деп коет, поворотто тургам да. Бир байке менен сүйлөшүп, ошондо сразу эле башталып кетти. 5-6 жол бир атылганда 5-6 атылды да. Каттуу-каттуучу. Анан ошондо эле биринчи атылганда эле ушу байкеме тип калган окшойт. 5 мүнөт өтпөй мен жетип бардым да алдыгачы. Үйгө барсам менин жок дейт. Абаң жок десе сразу часам мен болбой атам, тез кел деди. Мен чуркап бардым. Ошо сиздин эмеңиз боюнча, оюңуз боюнча тажик тараптан чыккан сирена бул алардын айылдагы бала чакасын, аялдарды эвакуация кылган ыктымал да. Бул эвакуация сирена бекетинен чыкпаса керек. Бирдеме даярданганда, даярданган болгон үчүн ошон. Мен биз ошого бирдеме кылып атат окшойт деп бир ой кетти дагы. Кой дарбазаны тинч эле отурак деп дарбазаны жаап жумушубузду кыла бергенбиз. Кайрадан кадимкидей эле жумушубузду кыла бергенбиз. Жаап коюп, эч нерседен калып. Түштөн кийин биз орозо болгон соң түшкө чейин эле иштейбиз да, саат 2ге чейин эле. Үйгө кайтканбыз, үйгө барып дем алып, анан саат 5-терде, 4-терде мен сабакка түшкөн элем, сабак алганы. Анан ошо башталды да ошондон кийин эле. Анан кийин биринчи эле сиз анда сразу байкеңизди алып жардам бергенге ошол үйгө келсем менин неберелерини, келиндерини, мелерин подвалга түшүрүп атат экен да. Анан чекенен список кимдер кана калгандар деп мен кылсам, абаң жок дейт. Анан чалсам ошол инспекционный больницанын үстүдөмүн кыйналып атам, тез кел болбой атам деди. Анан барсам ушу бутунан кан кетип атат, көзүнөн кан кетип атат. Көзүнөн анча деле эмес, бирок кан бар да. Баса албайм, тура албайм дейт. Анан бир байке келип калды портер, мен ошого да ыраазычылык билдирем, келип калганага. Кийин аны артына жүктөп, эжемке бардык. Машина жезе машинасына котордук. Анан тиги пулмун поликлиникабыздагы ал жакта эч ким жок, эшик жабык экен. Анан хирургка чалдык. Хирургка чалсак, мен ошол жактамын деди, барсак, ал дагы эми кайра поликлиникага баргыла деди. Кайра барсак, жабык, артынан эшик ачык экен. Барып бүт кабинеттер жабык да. Анан айласынан ошол эми биринчи помощь көрсөтүш керек. Бунун каны кетип атат. Тиги охранасынан сурап аптеканын ичинен бирдеме кылып алдык да, ошо нелердичи айласыздан алдык. Бүт кабинеттер жабык экен. Кулунду больницасы, Кулундагы ооруканадагы эч ким иштеген эмес, даяр болгон эмес да. Жок, түштөн кийин уже алар поликлиникада кетип калышкан. Кеткен да. Анан ошондон кийин эле ушу эже келди, жана Нарбу эже, ал да кызым деп, кызыны биринчи сурап атат, кызын көргөн экен. Анан кызы каза болгон. Ошо. Ал да биздин артыбыздан эле келди, агадан биринчи помощь көрсөтүп атат эле. Анан биз тиги байкем тикти дагы биз станага жөнөгүлө деди. Өзүнүн жезе машинасы менен жөнөдүк, машина менен. Анан жолдо калды бир эсин жоготкончу. Эжем аны ошо медсестра алып алганбыз да.
Садоглеже деген медсестра. Баргыча карашып арам жеттик. Сиздин оюңузча ошол 5-6 миномет атылган окшойт да анда. Жок, бул түрдө каяктан атылган билбейм. Биз эки жерден атылды. Бул жагынан болду, бул жагынан болду да. Билбейм каяктан атылган, бирок 5-6 жолу атылды да. Ошо Мадинанын апалары кетип аткан көчөгө түшкөн, анан сиздердин биз жактаган түшкөн окшойт да, ошентип. Получается, 30 күнү кечинде келди да. Анан мен сразу эле биздин отделение которуп алып операцияга алдым. Көзү эме деп коет да, жана минометтин оскологу тийген экен. Ушундай мындай соо жери жок да көзү. Звездчатое ранение деп коет. Мындай бир туура эмес эме менен өтүлгөн да. Анан тиги лейлектен жардам беришиптир. Биринчи жардамды ошол жактан берген экен. Анан көзү агып калбасын деп 3 чип менен тигип коюштур. Алар болгон аракетин кылган экен. Анан бияктан биз сразу эле операцияга алдык. Анан көздүн формасын полностью останавливать эттик. Мен негизи коркуп аткам, ошо көзүнүн жарымынан агып калды болуш керек депчи. Жок, акпаптыр, Кудайга шүгүр. Баягы биринчи күндөрү өзүм дагы көзүн көрүп атканын текшергенден качып аттым да, башындачы. Анан өзү эле берки көзүн жума коюп эле мен перевязкага барсамчы эртесин анан апапак болуп бирдемелер көрүнүп атат, апапак болуп атат десе эле мен ишенген да жокмун да. Анан бул иниси Москвадан учуп келди да, анан биринчи иниси менен сүйлөштүм. Алмаз, положениясы өтө оор, көзүнүн жарымы агып калган уже. Мен алганда көзү прям чөгүп эле турган, анын формасын сактап эле тиктим. Кел азыр экөөбүз текшерели, сенин көзүңчү текшерели дагы. Анан эми психологический жактан жабыркашты да. Анан азыр баягы эме кыла турган, аябай баягы бурно реагировать этсе кантем деп өзүм коркуп текшербей аткам. Анан тиги баланы эми давай, если баары бир рано или поздно угуш керек. Если болбой турган болсо экөөбүз чогуу угузалы. Анан көрө жатабыз деп анан барып текшерсем, көрүп атат светтерди, көрүп атам деди. Анан действительно ал 30-тан бери убакыт 5 күн өттү да мына. Биз муну 3-үндө текшергенбиз да. Анан текшерсем көрүп атат, эмелерди, светтерди көрүп атат, цветтерди көрүп атат, түстөрдүчү. Анан аябай сүйүнүп кетип эле, жакшы турбайбы, если не все потеряно, анан давайте тиги частный клиникага барып консультация алып көрөлүк. Эгер ошол жактан жардам бере турган болсо, если бизде баягы көп аппараттар жетишпейт да, алардыкы заманбап баары. Анан эгер текшерип көрөлү, эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо, анда дагы жолдорду издейли деп жөнөтсөм, действительно эме көз азыр жакшы эле экен. Единственное бир эң тяжелый патология болот, эми отслойка сетчатки дегенчи. Ошону жасаш керек экен. Анан бул сырткы челге айтып атпайм, такыр эле мындай эме мындай айрып кеткен да. Анан мен анын формасын жакшылап тиккенде азыр ак басып турат. Может кийинчерээк аны да алмаштырыш керек болобу. Анан тигилер көрүп жазып беришиптир, что это в условиях эме зарубежа жасаса болот депчи. Анан эми ошол аракеттерди кылалы деп атабыз.